Оштогу Достук көпүрөсүнүн астына эч бир сода түйүнүн орнотууга, унааларды коюуга мүмкүн эмес. Автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамдын 27 беренесинде көпүрө өтмөктөрдүн эстакадалардын астына автоунаа жайгаштырууга, бак тигүүгө, киоск павильондорун коюуга тыюу салынган. Жергиликтүү бийлик бул мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө аракет кылып жатышканын билдирди. Министрлер кабинетине мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуш даярдап атабыз да. Ушундай көпүрөлөрдүн алдында убактылуу авто токтотмого уруксат берүү боюнча. Азыр действующий законодательство боюнча уруксат эмес экен. Шаардагы Рыспай Абдыкадыров көчөсүндөгү көпүрөнүн астында фотосалон, клуб жайгашып иштеп келе жатат. Жогоруда айтылган мыйзам бул имараттар үчүн иштебейби деген суроо жаралат. Көпүрө жергиликтүү бийликтин балансында турган менен 4 жер тилке жеке менчикте. Убагында көрүп атпайсызбы, социалдык жерлер дагы башкалар дагы сатылып кеткен. Азыр ошол боюнча биздин башкарма алып кайтаруу боюнча иш алып баратпайбызбы, шаар боюнча элечи. Сиздер азыр кайтаруу боюнча эмес, наоборот, ошол нерселерди мыйзамдаштыруу боюнча уруксат алып атат экенсиздер. Кайсы? Ошол мосттун түктөрүн мыйзамдаштыруу. Жок, мосттун түбүндө биз Достук көпүрөсүнүн алдында ал жерде автопарковкага 4 тилкени ким кантип алганын билүү үчүн мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып, жада калса арыз жаздык. Бирок толук кандуу маалымат алууга мүмкүн болбоду. Мен Абдыкадыр көчөсүнүн тагында каерде экенин да билбейм, мен да билбейм. Келип, о картографияга кодду тактап эметип беришиңер керек. Эски мост аталышы менен белгилүү көпүрөнүн астындагы курулмалар шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан курулушка уруксат алганбы же жокпу белгисиз. Маалыматка ылайык 1993-жылы шаардык администрациянын токтому менен Ош Тамагаш акционердик коомуна берилген. Азыр биз конкреттүү түрдө эч кандай документи жок деп айтыштан алыс болушубуз керек. Эски бул 30-40 жыл баштагы иш кагаздары толук түрдө болуп калышы мүмкүн. Көпүрө өтмөктөрдүн, эстакадалардын түйүнө коммерциялык имараттарды куруп, же автоунаа коюуга тыюу салуу коопсуздук маселесинен улам келип чыккан. Ага карабай жарандар сода сатык жүргүзүп, унаа токтоочу жай кылып, капиталдык курулуштарды куруп, иштетип келишүүдө. Нургелди Каныөгулу, Алишер Мусажалил уулу, Т-Медиа, Ош шаары.